Саламатсыздарбы, биз мурунку сабакта алипейге регистрация, верификация болгон түрүн көрсөтүп берген болчумун. Эми биз өзүбүздүн балансыбызды, например, через посредниктер аркылуу кантип толуктайбыз, ошону үйрөнөсүздөр. Аккаунт деген жерди басасыздар. Аккаунт деген жерди басабыз. Бул жерден биз ушул стрелканы басып, My name card дегенди басасыздар. Бул жерди басып туруп деле сактасаңыздар болот. Болбосо альбом дегенди басып, ушинтип өзүбүзгө сактап алабыз. Эми мен сиздерге юань саткандардын номерлерин ушул видеонун астына калтырып коем, закрепленныйга. Ошол кыздарга жазып, юань сатып алсаңыздар болот. Бирок юаньды сиздер өзүңүздөр дагы мындай толтурганды үйрөнсөңүздөр болот. Через биржа аркылуу толуктай аласыздар, болбосо через EcoPay деген приложение аркылуу толтурсаңыздар болот. EcoPay'ден полностью курс менде бесплатный доступ бергем Telegram каналдан, болбосо EcoPay'ди деле бул жерге сиздерге чыгарып коем. Кандай кылып алипейди толтурасыздар. Балансты сиздер ушул жерде балансты сактап алгандан кийин караңыздар. Например, бирөөнүн номерин таптыңыздар да, юань саткандарга өзүңдүн QR кодуңду жибер деп айтышат да. QR кодуңду жибер дегенде сиздер мына ушул QR кодду скрин кылып деле жиберип койсоңуздар болот. Андан кийин бул жерге SMS-ге киресиңер. Киргенде ушул жерге чыгат. Например, сиздерге акча салып бергендер мындай болуп чыгып турат да. Ушул жерге чыгат. Анан өзүңүздөрдүн балансыңыздарды текшересиздер. Баланс деген жерге кирип, менде, например, 3 юань бар азыр. Баланс дегенде ушул жериңизге сизге балансыңыз салынат. Андан кийин башка бирөөнүн балансын кантип толуктап бересиз, аны кийинки видеорокто болот.